Шырдак шыроо, чий согу, оюнчук, каптамалар жана кийизден токулган отургучтар. Бул салттык буюмдарды Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районунун аялдары өз колу менен жасашат. Алар элдик кол өнөрчүлүккө бул жерде 2022 жылдан бери өткөрүлүп жаткан эл ичи өнөр кенчи долбоорунун ийримдерине катышып үйрөнүшкөн. Долбоордун башкы максаты аймактагы жумушсуздуктун санын азайтуу жана элдик өнөрдү сактап калуу. Уус чеберчилик боюнча бул ийрим жүздөгөн аялдын башын бириктирген. 120 аялды окуттук. 480 миң сом каржыланды. Ошонун ичинде баардык окутуусу, жанагындай керектүү материалдар менен камсыз кылуу ошонун баарынын ичинде болду. Ошол окугандан кийинки жыйынтыгында биз ошол областтык деңгээлде өткөн, республикалык деңгээлде өткөн конкурстарга барып катышып, кароо сынактарга барып катышып келдик. Окуганда ушу өрмөктү үйрөнүп, кирешеге чыгып, ушуларды интернет аркылуу сатканга жетиштим. Жалал Абадка барып келдим, көргөзмөлөргө катыштым. Ушу көргөзмөдөн ушул эмелер, ушу өрмөктөрдү, ушу өрмөктүн сумкасын заказ беришти да, ошо. Эми берем ошолорду. Салттык искусствого окутуу боюнча ийримди жыл сайын өткөрүп турууну пландалууда. Тажрыйбалуу уус чеберлер азем-белек жана жасалгаларды, кийизден токулуучу ар кандай буюмдарды жасаганды, шырдак шырыйганды, чий сокконду жана башка өнөргө үйрөтүшөт.